بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ثم ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншалла бүгүнкү өтө турган бир маселе, көтөрө турган маселе бул койдун эти тууралуу маселени карайбыз. Жана сиздерге эскертүү катары айтып кетсек, биз ошол Zadul Maat'ta Tıbb-ı Nabavide İbn Qayyim al-Jawziyanın kitebi менен өтүп жатабыз. Дегиле Ibn Qayyim al-Jawziyanın медицинасында жана ошол маселедеги бир төрт абалды билип алсак. Төрт абал деген эмне? Биринчи абал мисалы ысык деген. Экинчи суук деген нерсе эмне? Үчүнчү нымдуу деген нерсе эмне? Андан кийин кургак деген нерсе. Мына төрт нерсени кененирээк кичине бул жерге токтолуп кетсем, мисалы от бул өзү ысык келет. Хара ябиса жана кургак келет. Вальма ва хуа барид рутаб. Суу болсо суук келет жана нымдуу келет. Ошондой эле вал хава рутабун хар. Ал эми аба өзү нымдуу келет, андан кийин ысык келет. Ошондой эле жер кия ябисатун баридатун. Жер болсо кургак келет, андан кийин суук келет. Мынакей биз негизинен төрт нерсени кичине айырмалап билсек, жана ошондой эле Ибн Qayyim al-Jawziyanын китептеринде мисалы ушундай нерселер келет. Биринчи даражада, анын экинчи даражада көп айтат да китептеринде. Харун фи thaniya рутабун фил ула деп. Ошондагы азыр кичине ар бир сөзүн эскертип кетсем, андан кийин ошол койдун этине киребиз. Бул организмге ошол эт болобу же дары болобу организмге киргенден кийинки берген таасири жөнүндө Ибн Qayyim төрткө бөлүп кеткен. Мисалы, bir darını içe turgan bolsok, فإن كان تأثيرا ذلك الدواء الذي أحدث في البدن لم يكن محسوسا فهو في الدرجة الأولى. Misalı denege bir darını içe turgan bolsok, oşol organizmge oşol darı taasirin berse deyt. Oşol taasir бирок организм аны сезбесе дейт. Көп эле аны кабыл албаса, көп деле андан таасирленбесе, сезбесе, ал биринчи даражада болот. Демек, кээ бир дарылар бар, организм көп деле аны сезбей калат. Мисалы, кээ бир антибиотиктер, бир адам күчтүү антибиотик өтүп алган болсо, кичинекей антибиотикти ичип алган болсо, анын организм көп деле сезбейт деген маселе. Демек, биринчи даража ошондой экен. Адамдын организмине ошол нерсе киргенде, дары киреби же эт киреби, ошол нерсе киргенде анын организми сезбейт. Экинчиден, فإن كان له تأثير, бирок ошол организмге ошол дары же бир эт кирип туруп, ошол организмге таасирин берсе дейт. Бирок таасирин бергенден кийин ага зыяндыгын бербесе, فهو في الدرجة الثانية. Таасирин берет өзүнүн кайсы бир деңгээлде. Бирок зыяндыгын бербесе дейт да. Бул экинчи даражага койгон экен Ибн Qayyim. Ал эми үчүнчүдөн, وإن كان له تأثير. Үчүнчү даража бул бир эттеби же бир дарыны ичкенден кийин ага таасири тиет. Бирок ошол эле учурда таасирден кийин дагы зыяндыгын берет. Лакинна хада дарар лам яктулуху. Бирок ошол зыяндык аны өлтүрүүгө алып барбайт дейт. Аны өлтүрбөйт. Өтө кыйнап коет ошол адамдын организмин. Фахуа фи даражати салиса. Бул адамдын берген даража, бул үчүнчү даража экен да. Эми төртүнчү даража, وإن أضر فقتل فهو في الدرجة الرابعة. Бирок зыяндыгын берди, бирок берген зыяндыгы анын организмин дегеле ошон анын денесине зыяндык бергенден кийин аны өлтүргөн болсо, анда бул төртүнчү даража дейт. Демек, Ибн Qayyim көбүнчө бул жерде эттерди жана азыктарды биринчи менен экинчи даражаны айтканда,
көбүнчө дарыларды болсо балким биздин заманда химиялык жолунда колдонулган дарыларды балар 3-чү же 4-чү даражага чыгат да организмге. Демек биздин организмге же 3-чү же 4-чү даражага чыгып кетиши мүмкүн химиялык жол менен колдонулган дарылар. Ал эми Аллах Таала жараткан азыктар, Аллах Таала жараткан эттер, мисалы жанакындай койдун эти болобу, кандай гана жаныбардын эти болобу, халал болгон, адал болгон. Ал же 1-чи же 2-чи даражага жетет экен адамдын организмине. Ошол үчүн ошону мен койдун этин өткөндөн мурда ошондой медициналык терминин Ибн Кайымдын түшүндүрүп коеюн дедим. Эми лахмудан ошол койдун эти кандай? Хар фиссания. Койдун эти ысык келет дейт. Фиссания. Мындайча айтканда, ал 2-чи даражада дейт. Демек, жанакы эскерткендей, бул сездирбей койбойт. Бул адам койдун этин жегенде кадимде сезет. Күчүн сезет деген сөз да. Ошон үчүн кээ бир адамдар койдун этин жегенден кийин биз давлениябыз көтөрүлүп жатат, же болсо койдун этин жегенден кийин мен алсыз болуп жатам деп жаткандыгы, бул адам сууктап калган адам. Бул адам көбүрөөк балким уйдун этин жеп калган, же болбосо бул адам көп ооруп, андан кийин химиялык жолдогу дарыларды колдонуп калган. Айтор бул адамдын ички организмин эң жакшы түрдө табып менен, дарыгер менен караш керек. Бирок бул кандай гана болбосун, койдун этин биз жегенде бул дароо эле 2-чи даражада ал өзүнүн таасирин берет. Бирок кандай таасир? Биз айтканбыз жана Ибн Кайым эмесинде 2-чи даражада таасир берген нерсе ал эч качан зыяндык бербейт. Демек, койдун этинде зыяндык жок. Койдун этинде зыяндык болбойт. Бирөө айтышы мүмкүн, мен жанакындай давлениям көтөрүлүп жатат, же болбосо мен кан басымым жогорулуп кетти деп жаткан нерсе, бул адам өзүн жакшылап текшерип көрүш керек. Балким ал адамдын каны коюлуп калган, сууктап кеткен. Бул адамдар койдун этине дароо өткөндөн мурда, балким эгерде койдун эти ага өтө күчтүү болуп жатса, балким ошо койдун этин бышыратканда кошо аралаштырып уйдун этин аралаштырса болот. Чогуу, мисалы, койдун этин бир 60-70% турап туруп, уйдун этин да кичине кошуп койсо, бул дагы пайдалуу болот. Аралаштырган нерседе жакшы нерсе болот. Бири-бирине кошумча кемик нерселер аралашып өзүнөрү пайдасын берет. Ошондой эле же болсо, мисалы, тооктун этин дагы аралаштырып койсо болот. Айтор акырынан ошентип анан койдун этине толук өтсө болот. Кээ бир адамдар мен алсызмын деп жатса, албетте ал анын организми алсыз, анын денеси алсыз, ал ооруган. Андай адамдардын белгиси алар арык адамдар болот. Балким ал адамдар көп тамак жей албайт. Мына жана кичине эле жейт, аз гана өлчөмдө жеп калышы мүмкүн. Мына жана бул адамдардын көп аппетити жок болот. Жана ар кандай ооруга дуушар болгон адамдар, буларга албетте койдун эти бар. Булар ошону жанакындай аралаштырып жесе, акырынан анан кийин өзүнүн суук организмин ысыкка аралаштыргандан кийин, өткөргөндөн кийин, анан койдун этине толук өтөт. Рутабун фил уля. Жана 1-чи даражада, мындайча айтканда 1-чи даражадан сөз мааниси, ошо койдун этин жегенден кийин биздин организмибиз сезбей калган учурда бул эмне экен? Нымдуу келет дейт. Демек, койдун эти бизге ошондой даамын берет, өзүнүн пайдасын берет. Жейидуху аль-хаули. Жакшысы койдун 1 жаштагылар дейт, 1 жаштагылар. Демек, 1 жашка толгон кой же кочкор болобу, алар өзүнүн толук жанакындай чөптөрдү жеп, күчтүү витаминдерди алып, этине толук күчүнө келет экен. Бирок кооздун этин жегенде бул жумшак болот, жеңил болот. Бирок 1 жаштыктар ал толук өзүнүн витаминдерин камтыган болот. Юваллиду дам аль-махмуд аль-кауи лиман жада хадама. Жана жакшы канды туудурат дейт. Мындайча айтканда, пайдалуу, бизге, организмге өтө керектүү канды туудурат экен. Ошон үчүн биз
койдун этин дайыма жесек, көбүрөөк жесек, койдун этинде көп жакшылыктар бар. Жакшы кандай эмне? Бул жерде дамал махмуд деген сөз, мисалы, биздин организм, бөйрөктөр, боор дегиле кан тамырларында кандардын жүгүрүп жүрүүсү, ошол жерлерге жакшы кан тудурган кан ал өзүнүн эң туура жолдо багытын алып, жана ошолорго туура жана жеңил түрдө витаминдерди жеткирүүгө себепкер экен. Ошол үчүн ошондой пайдалуу, жакшы канды туудурган ошондой эттер жей турган болсок, биздин организмде ошол органдар жакшы иштеп калат экен. Жана ким үчүн жакшы дейт? Лемен жада хадаму, кимдин жанакындай ашказан жакшы десе дейт. Булар үчүн койдун эти жакшы дейт. Кээ бир адамдар ашказан кыйналып, ашказанда мисалы язвасы барбы, же ашказанда бир дарты барбы? Бул адамдар койдун этин дароо эле жесе күчтүү болуп калат аларга. Ошол үчүн алар айтып атпайбы, жанакындай койдун этине тооктун этин аралаштырып, же болбосо сиңдире турган шорпосунан ичип, бул адамга пайда көп болот. Ошол үчүн дароо эле кээ бир адамдар кыйналып калган болсо, бир нерсени аралаштырып жесе жакшы болот. Тагыраак айтканда, койлордун, уйлардын, тооктун этинен. Юслиху ли асхабил амзижатил барида вал му'тадила. Койдун эти кимдер үчүн жакшы дейт? Суук климатта, суук жерде жашаган элдер үчүн жакшы дейт. Жана ошондой эле орто климатта жашаган элдер үчүн. Орто деген эмне? Өтө суук эмес, өтө ысык эмес. Демек, койдун эти сууктап кеткен адамдар үчүн анда пайдалуу деген да майын чыгат. Ошон үчүн ким сууктап кеткен болсо, ошондой сууктап калган жандыктын этин жеп өзүңүздөрдү ооруга дуушар кылбагыла. Эгерде бирөө айтышы мүмкүн, мисалы мен ооруп жатам, мен уйдун этин жесем мага жеңил экен дейт. Албетте, уйдун эти ал жеңил болот. Анткени суук нерселер ал жеңил кирет. Ошол үчүн бирок денеге киргенден кийин денеге эмне пайдасын берет деген маселе да. Ошол үчүн биз айтабыз, койдун эти орто климатка каякта болбойлук, Ошто болобузбу, Бишкекте болобузбу, му'тадила жана суук климатка нарындабы, койдун эти бүт жерге ылайыктуу экен. Жана кимдер үчүн өтө жакшы койдун эти? Ли ахли риядат. Жанакындай физикалык жактан машыккан спортсмендерибиз үчүн дагы койдун этин жеш керек. Андыктан койдун этине өтсөңүздөр жакшы болот. Нафи ли асхабил мираты сауда. Жана койдун эти кимдер үчүн пайда? Бул жанакындай меланхоликтер үчүн пайда. Алардын мисалы денеси, организми сууктап калган. Аларда көп оорулар пайда боло турган организмге айланып калгандыктан, койдун этин ошолор акырындап дароо өтпөй эле, акырындап жанакындай жол менен, переход менен бир жерден экинчи жерге аралаштырып, бир эттерди кошуп, тооктун этинен, уйдун этинен кошуп жеп, анан койдун этине өтүп алсак, bunday organizmler için koyun eti öte faydalı eкен. Yuqawwid zihin wal hifz. Adamdın eske tutuusun жана адамдын жанакындай зээнин күчтүү кылат экен. Демек, коюн этин жеп Куран жаттаңыздар. Коюн этин жеп хадистерин жаттаңыздар. Демек, эске тутууну күчтүү кылат экен. Бирок лахмул харами вал ажиф ради. Койдун, картан койдун жана арык койдун эти ради. Ради деген сөз жанакындай зыяндуу эмес, бирок жаман, начарыраак деген сөз.
Ошол үчүн бул эттен көп витамин ала албайбыз. Бул эттен көп күч топтоп албайт экенбиз. Арык койду жегенден көбүрөөк алысыраак болуш керекпиз жана картаң койду жеген. Ошон үчүн биз базарга барсак 1 жашар деп, токту деп сатышат. Демек, картаң дагы жесең дагы билинет, эти катуу болуп калат. Бышышы дагы өтө көпкө узак бышып калышы мүмкүн. Вакадалика ан-ни'аж, ошондой эле ошол койлордун эттеринде ажвадуху лахму закар ал-асвад минху. Эң жакшысы дейт койдун, бул кочкордун, кара кочкордун эти жакшы дейт Ибн Кайым. Анткени ол кандай кара кой менен же кара кочкорду алсак, эмне үчүн жакшы? Анткени ал анын жүнү кара болгондон ал көбүрөөк күндүн энергиясын өзүнө алып, ал көбүрөөк витаминге, жанакындай D витаминине болобу, кандай гана витаминдер бар болсо, ошол күндү көбүрөөк өзүнө тартып алган болсо, бул койдо күч бар. Күндүн витаминин алат. Ошондой эле, мисалы, жүзүм деле ошондой. Карасы ысыгыраак келет, жашылы суугураак келет дегендей. Оливканын деле карасы ысыгыраак келет, жашылы суугураак келет дегендей. فإنه أخف وألذ وأنفع. Ошо койдун эти өзгөчө тагыр айтканда, кара кочкордун этин жесек жакшы. Ал жеңил келет дейт. Демек, кара кочкордун эти жеңил отурат экен, жеңил келет, кыйналбай. Балким ошо давлениям бар дегендер ошо кара кочкордун этин жесек жакшыраак болот, жеңилирээк болот. Жана даамдуураак болот дейт. Алаз ва анфа, жана өтө пайдалуу болот дейт. Башка койлордон дагы ошол койдун эти пайдалуу болот. Ошондой эле ал эми бычылган дейт. Хаси анфа ва ажвад. Бычылган кочкор эң пайдалуу дейт. Бычылган кочкордун эти эң пайдалуу жана эң даамдуу, эң жакшы дейт. Вал ахмар мин ал-хайван самин ахаф ва ажваду газаан. Дегиле жандыктардан, уйданбы, койдонбу, жылкыдан кызыл жандыктар, кызыл деп коет ошо. Кызыл деген кызыл, кара. Ошолор дайыма ысык келет, анан кийин жеңил келет, даамдуу келет, бизге пайдалуу азыктарды берет. Мынакей, эми койдун этинен дагы бир токтоло турган жер мыякта. Ва афдал лахм бил адам, бул жанакындай эң жакшы эттер, эң жакшы эт менен могу сөөгкө жакын эттер дейт. Аидаху бил адам. Ошол сөөгкө жакын эттер, мисалы, булчундар болобу, сөөгкө жакын жайгашкан эттер, булчун ошолор, алар эң жакшы эттер. Вал айман ахаф ва ажвад мин ал-айсар. Койдун оң тарабы дейт. Оң тарабы дейт, жеңил дейт. Мисалы алсак, оң бутун, мисалы, оң колун алганга жакшыраак аракет кылыш керек экенбиз. Эмнеге? Анткени оң жагы жеңил отурат экен, анан кийин эң жакшы болот экен сол тарабына караганда дейт. Вал муқаддам афдал мин ал-муаххар. Алды, мисалы, аркасынан дагы жакшыраак дейт. Ва кана ахаббу ша иля расул саллаллаху алейхи ва саллям муқаддамуха. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга койдун алдыңкы тарабы жагымдуу болчу эле дейт. Ва куллу ма ала минху сива рас кана ахаффа ва ажвад мимма сафала. Демек, канчалык өйдө бийик болсо, ошончалык жакшы экен ылдыйга караганда. Бир гана өйдө жактан, баштан сырткары дейт. Ошол өйдө жагы алды, булар жеңил келет, жана жакшы келет ылдый жакка караганда дейт. Ошондой эле Фараздак деген арабтардын бир поэти, арабтардын бир кишиси болгон. Ал айтат: "Ва атал Фараздак раджулан яштари лаху лахман ва кала лаху худил муқаддам ва ияка ва рас ва батн." Фараздак айтты дейт. Бир адамга акча берип атканда айткан экен: бир эт алып кел дегенде айткан экен: "Сен алдын алып келесиң. Ал эми
аркасын, артын алып келгенден этият да. Ошондой эле худул мукаддам, алдын алып кел, алдыңкы тарабын алып кел. Жана башы менен курсагынан этият да деген. Андыктан курсагынан деген жанакындай бул иче карын балким. Ошол үчүн негизинен жакшыраак ушу иче каранды жебей койсок жакшыраак болот. Шариятта ал арап эмес, бирок ал жерде балким жакшы бышпай калышы мүмкүн. Кээде ооруп калган болсо ошол курттар, оорулар, бүт жаман зыяндык нерселер бар тең ошо ичи карында болот. Жана башты жесек жакшы, бирок мээсинен дагы этиятташ керекпиз. Мээсин кээ бирде жегенден, анткени кээ бир койлор ооруганда мээсине жанакындай көкмө болуп калыптыр деп коет. Жанакындай курттап, ал койдо зыяндыктар этияттайлык. Ошол үчүн башынан жана курсагынан этияттайлык. Деги эле этинен көбүрөөк жегенге аракет кылыш керекпиз да. Фаиннада фихима. Айткан экен фараздак, ошо башы менен курсагында албетте дарт болот деген экен. Дарт болуп калышы мүмкүн. Жана эгерде оорукчан болсо, оорун баарын курсакта, айтпадым, бизде эле оорусак, оорун баары курсакка түшөт да. Жана башта. Баш менен курсакты оңдош керекпиз. Ошондой эле лахмул унук, жанакындай моюндун эти дейт, жейит ладиз, жакшы дейт. Моюндун этин жеш керекпиз көп. Жана даамдуу болот дейт. Сариул хадам хафиф. Бул тез сиңирет дейт моюнун эти, жана ал жеңил келет дейт. Лахму зира ахафу лахм. Эң жеңил отурган бул булчундун эти дейт. Колдо булчундардын эти. Ошо булчундун эти эң жакшы келет, жеңил келет, жана даамдуу келет дейт. Ва абадуху минал аза. Адамга зыяндык берген, адамга ар кандай нерселерге душар эткенге ошондон алыс дейт булчундун эттери. Ва асрауху инхидаман. Жана тез жакшы сиңип кетет дейт. Андыктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол далын жеген жаш көрчү, пайгамбар алейхиссалату вассалам койдун ошол колун жеген жаш көрчү, жана пайгамбардын деги эле хадисинде койдо береке бар деген. Пайгамбар айткан жок, мисалы, төөдө береке бар же уйда береке бар деп. Демек, пайгамбар алейхиссалату вассалам койдо береке бар деген. Деги эле койдун этин жейбизби, кой кайтарабызбы? Айтор, кой менен койдун тегерегинде өзү эле береке бар. Керек болсо пайгамбар алейхиссалату вассалам орун таба албай калган учурда дегенде хадистерде ошондой эрежелер бар. Эгерде орун таба албаган учурда пайгамбар алейхиссалату вассалам кой канада намазыңарды окул деген. Ал эми төө канада, төөлөр жаткан эмелерде, каналарда силер намазыңарды окуп ала, анткени төөлөр шайтандардан жаралган деген. Мындайча айтканда төөлөрдүн кулк мүнөздөрү, алардын характери шайтансымал дегендей да бул жерде. Жана ар бир төөнүн жанында бирден шайтан бар деген. Кой канада намазыңар окусаңар болот дейт. Демек көрүлө, демек кой жаткан жерде дагы койдун өзүндө береке болгондуктан, койдун жаткан кой канада дагы намаз окуганга пайгамбар уруксат берип атса, демек береке койдо бар экенине дагы бул хадис дагы далилат. Андыктан биз кой кайтаргандарга дагы айтмакчыбыз, көп берекени тегерегинде жүрөсүздөр. Ана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзү кой кайтарган болгон. Ошон үчүн койдо көп береке бар. Койдун мүнөзү, койдун өзүнүн жүрүүсү. Ошон үчүн койду биз кыргыздар эзелтеден бери көп чечебиз. Ошон үчүн кыргыздардын көп макалдарын карасак, жылкы менен койду дайыма мисал кылган макалдарында. Уйду мисал келтирген жок. Мисалы, конок койдон жоош деген. Мынаки конок уйдан жоош деген жок. Андыктан биз койдун этине деги эле жакшы бир көңүл буруп, койдун этине жакшы бир берекени алам десек, койдун этин жейлик. Өзгөчө
мен дагы баса белгилейт элем, биздин Кыргызстанда койун эти башка мамлекеттерден караганда, мисалы, мен деле Аравиядан жеп көрдүм койун этин, Египеттен деле даамы кичине супсагыраак келет. Биздин өзгөчө жанакы нарындын эти, деги эле тоолуу жердеги койун эти ал күчтүү келет. Эмнеге? Анткени Аллах субхана тааля биздин природа, деги эле ушу биздин жанакындай жайлоолорубуз өтө берекелүү. Ал жерде чөптөр өздөрүнө өтө күчтүү күчтөрдү камтыган, азыктарды камтыган. Мына ошол койлорубуз, ошон үчүн бияка арабтар келгенде койун эти сонун турбайбы деп жеп атышат. Бир араб келди эле айтат, пайгамбар алейхиссалату вассалам айткандай койдун далын жечү эле, даамдуу деп колун жечү эле дейт. Мен бияка келип ошонун даамын сездим дегендей, деги эле койдун этинде береке бар экенди Кыргызстанда чындап билсек болот. Ошол үчүн келиңиздер, Аллах субхана тааля бизге көп берекени берип жатат. Ошол берекеден оолак болуп калбай, ошол берекени өзүбүзгө жакын алып калалык. Андыктан Аллах субхана тааля бизге берекесин берсин, ар кандай баледен сактасын. Оорубаңыздар, ден соолугуңуздарды чындап, бекемдеп, сиздер менен өзүбүздүн билген биякта Ибн Кайымдын медицинасынан бөлүшүп жатабыз. Ден соолугуңуздарды карап, чындаңыздар. Аллах таала сиздерге ошол ден соолукту аманат кылып берген. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.